Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 20 май 2023 жыл мен Бишкек шаарында атыштарабы. Алатоо конушунда жүрөм. Туғандар ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер 220-148 маршрутка жана автобустардын конечныйде турам. Туғандар Алатоодо тагыраак айтканда негизги Алатоо көчөсүнүн аяк жагында. Ушул жерден оң тарапка карай түз түшсөңүздөр бул көчө менен катардагы 4-көчө Карашоро көчөдөн сатылуучу үй бар. Азыр силерге ошону көргөзөм. Так, дагы эмне маалымат. Бул жакындагы ушул маршруткалар менен келе аласыздар жана шаардын бурч-бурчуна ушул маршруткалар менен бара аласыздар. Мектеби деле анча деле алыс эмес. Жолдорду көрүп турасыздар, мынакей асфальт, ушундай чоң көчөлөр. Эми барып мен калган маалыматты үйгө жетип берейин бир чекеден туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул Песковдон болгон забор бүткөн жерге чейин, кирпичтен болгон забор башталганга чейин болуп калат туғандар. Жалпысынан жерин аянты 5 соток, кызыл китеп бар экен. Техпаспорт бар туғандар. Анан природный газ, электр энергиясы, суу баары бар. Бул жактан жанакы маршруткалардын конечный деле мындайдан чыксаңыздар болот. Бул көчө менен чоң Фрунзе трассасына түшсөңүздөр болот. Карсако көчөсүнө чыксаңыздар болот туғандар бул жактан. Анан мектеп бул жерде Жөө Баркын аралыкта, садиктер деле мечит баары бар экен. Эми короосуна кирип калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Көрүп турасыздар, темирден болгон дарбаза жана бул мынакей короосу алды тарабына көп эле машина баткандай жер. Мынакей бул навестин түбүнө деле машина кирет. Жаңак багы, киргенде оң тарапта чоң көмүркана, сарай, жер жемиш эккенге жер. Чек ара мынакей көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Бул чыгыш чек арасы жана бул жерде узун турасы 8ге жетип болгон үйүбүз сокмо менен, плюс бул жакта душ, очокана, бир склад бар. Жана төрүндө дагы огород бар туғандар. Бул эле огород эмес, үйдүн ары жагында дагы бир аз бош жери бар экен. Так, суу мынакей бул жактан чыгарылып, жана үйдүн ичинде тарабынан деле чыгарылган, душтан чыгарылган туғандар. Так, дагы эмне маалымат. Үйдүн стенасы сокмо, 8ге жетип узун турасы. Так, анан отопление, паровой отопление жана газовый котел менен үйдү жылытат. Азыр биринчи болуп чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Киргенде эле прихожка туғандар. Мынакей бир эле газовый котел эмес, көмүр менен жылыткан котел менен да үйдүн жылытсаңыздар болот. Киргенде эле оң тарапта раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Түндүк тараптан чоң терезе. Киргенде эле сол тарапта мынакей тамактануучу бөлмө туғандар. Түштүк тарабынан терезе орнотулуп, отоплениянын батареялары. Полдор жыгачтан болгон пол. Жана ошол жерден түз кирсек, дагы бир бөлмө мынакей. Отоплениянын батареялары, түндүк тараптан чоң пластик терезе. Төрүндө дагы бир мындай бөлмө жайгашкан туғандар. Чыгат дагы бир бөлмө. Так, эми короосуна чыгып да калган маалыматтарды берейин. Мен кайра эле сатылуучу үйдүн короосундамын туғандар. Андан ары бул жакта душ, суусу аристон менен жылыйт. Гидростяжка болгон, жана кир жууган машиналар ушул жакка орнотулуп тур. Айта кетчү нерсе, канализациянын суусу септикке куюлат. Септик бар. Жана бул жакта очокана үчүн расчет алынган бир бөлмө. Бул төрүндө дагы бир склад бар туғандар. Дагы бир склад. Газовый плита, лифтростяжка, квартирный кухонный мебель. Так, андан ары. Үйүбүздүн түштүк тарабын көргөзөйүн. Бул жакта үйдүн тыштагы ажаткана, ал жака чейин тротуар куюлган. Бул жакта бир аз бош жер. Бөлмөгө кирген алма бактары, картошка жер жемиши, кошуналар болгон чек аралар мынакей. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү чоң өрүк багы деле бар экен туғандар. Так, эмне маалымат калды айтылбаган. Документтерин техпаспорту, кызыл китеби бар.
Так, айтылбаган бир эле баасы калды окшойт туугандар бул үйдүн. Бул үйдүн баасы 40 000 доллар. Сүйлөшүү болот. Ээлердин номери мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Так, анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.